Атеңер жана мугалимдер үчүн окуу процессинде COVID-19 сактануу чаралары тууралуу мектепке чейинки билим берүү жана мектепке даярдоо башкармалыгынын башчысы Нурзида Касымова айтып бермекчи. Далее о методах защиты от COVID-19 во время учебного процесса в школах для школьников, родителей и учителей расскажет начальник управления дошкольного образования и предшкольной подготовки Нурзида Касымова. Вам слово. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио угуучулар. 2021 жылдын 15 сентябрынан тартып республика боюнча билим берүү уюмдары мектепке чейинки, мектеп жана мектептен тышкаркы кесиптик жана жогорку окуу жайлары өз ишин салттуу режимде баштаганы турат. Ушул 2021-22 окуу жылында республиканын билим берүү уюмдарында пандемия шартында окутуу тарбиялоо процессин уюштуруу боюнча Билим берүү жана илим министрлиги менен Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги биргеликте билим берүү уюмдарынын ар бир деңгээлинде нускама, алгоритмдер иштеп чыкты. Нускамага ылайык билим берүү уюмдары менчигинин түрүнө жана формасына карабастан коронавирустук инфекциянын жайылышын алдын алуу боюнча санитардык эпидемиологиялык талаптардын сакталышын камсыз кылууга, ошол эле учурда балдардын, тарбиялануучулардын, окуучулардын, мугалимдердин жана алардын үй бүлөлөрүнүн коопсуздугун камсыздоо жана окуу ден соолугун коргоо боюнча бардык чараларды көрүүгө тийиш. Окуу процессин салттуу режимде уюштуруу биринчиден балдардын кызыкчылыктарын эске алуу менен аныкталышы керек. Чечимдерди кабыл алуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен жергиликтүү ооруларды алдын алуу боюнча территориалдык борборлор жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл менен биргеликте эпидемиялык кырдаалга жараша билим берүү мекемелеринин санитардык эрежелерди жана ченемдерди аткарып алуу мүмкүнчүлүгүнө жараша ишке ашырылуусу зарыл. Тиешелүү ошол эле учурда ар бир ошол жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын ошондой эле санэпидем көзөмөлдөө борборунун тиешелүү чечиминин уруксаты менен гана билим берүү уюмдары ишин салттуу режимде жүргүзө алышат. Экинчиден, окуу процесси уюштуруу бардык санитардык ченемдерди жана эрежелерди милдеттүү түрдө сактоо менен ишке ашырылат. Үчүнчүдөн, билим берүү уюмдарынын кызматкерлери COVID-19 каршы 70% эмдөө курсунан өткөн учурда жүргүзүлөт. Ал эми мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын ишин жандандыруу боюнча 2021 жылдын 26 мартында атайын алгоритм иштелип чыккан. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү жана билим берүү жана илим министрлиги менен биргеликте. Бул алгоритмге ылайык ар бир балдар бакчасы кирүү фильтрлерин уюштурушу зарыл, гигиеналык талаптардын шарттарын сактоону, бир жолу бет капты колдонууну, балдардын массал топтолуусун аралыкты сактоону, дезинфекциялоочу каражаттарды колдонуу менен үзгүлтүксүз нымдуу тазалоону, таза абанын алмашуусун камсыздоону, санитардык түшүндүрүү иштерин уюштурууну, балдар бала бакчага келбей калган учурда анын себептерин аныктоону камсыз кылуу зарыл. Ошондой эле мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын кызматкерлери, тарбиячылары балдар арасында COVID-19 оорусунун күмөндүү белгилери аныкталган учурда балдар бакчасынын кызматкери ошол баланы же болбосо оорулуу байкалган күбөнүү жакты изоляцияга, обочолонууга алат. Тиешелүү аймактык үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна, топторуна райондук билим берүү бөлүмүнө милдеттүү түрдө билдиришет. Балдар бакчасында профилактикалык жана дезинфекциялоочу иш-чараларды жүргүзүшөт. Ата-энелер менен кызматкерлердин арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүшөт. Мындан тышкары ушул кандай тартипте иш алып баруусу боюнча орус, кыргыз, англис тилдеринде 3 тилдүү коронавирустан карантинден шартынан кийин мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын ишин жандандыруу боюнча атайын колдонмо иштелип чыккан. Бул колдонмо министрликтин сайтында жайгаштырылган. Ошол колдонмону эске алуу менен билим берүү уюмунун ишин жөнгө салат. Ал эми үй бүлөлүк медициналык борбор же болбосо үй бүлөлүк дарыгерлер тобу буйрукка ылайык ыкчам чараларды көрүшөт. Оорулуу аныкталган болсо, оорулуу менен байланышта болгон адамдарга медициналык көзөмөл жүргүзөт. 12 күнү ПЦР тест алышат.
оору аныкталбаган учурда балдар бакчасына кайра баланы жиберүүгө уруксат беришет. Эгерде оору аныкталган учур болсо, оорунун келип чыгуусу аныкталат, байланышта болгондор аныкталат. Балдар бакчасында үй бүлөлүк медициналык борбор тарабынан эпидемияга каршы иш-чаралар боюнча консультациялык, практикалык жардамдар көрсөтүлөт, сүйлөшүүлөр жүргүзүлөт, лекциялар өтүлөт. Балдар бакчасында эгерде бир тайпада бир бала же тарбиячы же кызматкер оору болуп катталса, ошол тайпа 14 күнгө жабылат карантинге. 2 же андан ашык оору башка тайпаларда да катталган болсо, ошол балдар бакчасы гана жабылат. Азыркы алгоритм боюнча ушундай. Ал эми мектептерде мектеп администрациясына төмөнкүлөр жүктөлөт. Коопсуздук боюнча мектептерде кеңеш түзүлүүсү зарыл. Ал кеңешке курамына ошол мектептин администрациясынын мүчөлөрү, педагогдор, ата-энелер кириши зарыл. Бул коопсуздук кеңешинин ролу мектепте коронавирус инфекциясынын жайылышынын тобокелдиктерин баалоо, окуу процессин уюштурууну кайрадан карап чыгуу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу, аярлуу топторду аныктоо, билим берүү процессинин бардык катышууларына маалымат берүү, кошумча каражаттарды тартуу жана башкалар болушу мүмкүн. Мектепте дезинфекциялоочу каражаттар менен камсыздоо маселеси боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен биргеликте иш алып барылуусу зарыл. Мектепте ичүүчү суунун болушун камсыздоо, ашканага, ажатканага, кирүүчү жана чыгуучу жерлерде самын жана суу менен кол жуучу үчүн жайларды дайындоону камсыздоо, окуу кабинеттерин, мектептин жайларын жана санитардык түйүндөрдү тазалоо, дезинфекциялоо пландарын иштеп чыгуу, аны катуу сактоо жана аткарылышына үзгүлтүксүз мониторинг жүргүзүү зарыл. Социалдык аралыкты камсыздоо максатында мектептердеги күн тартибин иштеп чыгуу жана бекитүү сунушталат. Мисалы, сабактардын, тыныгуулардын, тамактануулардын ийкемдүү графиктери, ыраттамалары түзүлүшү мүмкүн. Билим берүү процессинин бардык катышуучуларына бет кап тагынуу эрежесин сактоону камсыздоо, ошондой эле аларды бет кап тагынуу жана утилизациялоо эрежелерине үйрөтүү, медициналык бет каптарды тагуу сунушталат. Вирустун мектепке сырттан кирип келүүсү жана балдардын персоналдын жугузбасын алдын алуу максатында ар бир мектепте кирүү фильтрлери уюштурулат. Бул кирүү фильтрлери өткөрүү пунктунда журнал түзүлүп, ага дене табы 37 градустан жогору болгон кызматкерлер, балдар, педагогдор жана техникалык персоналдардын маалыматтарын киргизилиши мүмкүн. Оорунун белгилери болгон учурда окуучуларды, кызматкерлерди окуудан, иштен убактылуу четтетүү менен дароо обучолонтуу боюнча иш планды иштеп чыгуу зарыл. Бардык кызматкерлерге оорунун белгилери болгон учурда жетекчиликке маалымдоо жана ишке чыгуудан өзүн токтотуу зарылдыгы жөнүндө көрсөтмө берилиши керек. Ата-энелердин, алардын алмаштыруучу адамдардын жана башка адамдардын мектепке келүүсүнүн санын чектөө зарыл. Айылдарда, шаардарда эпидемиологиялык абал начарлаган учурда жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары ооруларды алдын алуу территориалдык органдар менен биргеликте ыкчам тартипте ушул коронавирус инфекциясынын жайылышына жол бербөө боюнча аралыктан билим берүү формасына өтүүгө чейин чечимдерди кабыл алышы зарыл. Окуучулар курч, респиратордук вирустук инфекция же сасык тумоо менен 25% же андан жогору көрсөткүчтө ооруп калган болсо, оорунду алдын алуу боюнча территориалдык органдын чечими менен окутууну аралыктан окутуу формасына өткөрүү зарыл. Санитардык эпидемиялык каршы эрежелери жана ченемдерди сактоо боюнча жалпы персоналды окутууну уюштуруу жана техникалык персонал боюнча кошумча алдын алуу дезинфекциялык иш-чаралар өткөрүүнүн эрежелери боюнча окутулушу керек. Кызматкерлердин, окуучулардын жеке гигиеналык эрежелердин катуу сактоо талап кылынат. Эпидемиялык кырларга жараша календардык тематикалык пландарда алмашуу болушу мүмкүн. Окуу программасында өзгөчө каникулдарды жана экзамендерди пландоо сунушталат. Ал эми
милдеттүү түрдө ар бир билим берүү уюмунда ата энелердин, балдардын жана ошол билим берүү процессине болгон катышуучулардын байланыш контакттуу телефондору ошол санитардык эпидемиологиялык шарттар боюнча атайын материалдар, маалыматтар көрүнүктүү жайларда, билим берүү уюмдарынын көрүнүктүү жайларында илиниши болушу зарыл. Мектепте окутуу процессин уюштурууга атайын дагы ушул саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте педагогикалык персоналдарга, техникалык персоналдарга, тамак аш кызматын көрсөтүүчү персоналдарга, медициналык персоналдарга, ошондой эле ата энелер үчүн дагы колдонмо иштелип чыккан, алгоритм, инструкция иштелип чыккан. Ага ылайык мектепте мугалимдер окуучулардын арасында физикалык аралыкты, гигиенаны сактоо эрежелерин аткарууга мониторинг жүргүзөт. Жеке гигиенаны сактоо жана сергек жашоо мүнөзүнүн көндүмдөрүн калыптандыруу боюнча колду канчалык тез жана туура жууш керек, дене табын кантип өлчөш керек, бет кап кантип тагынуу керек, жайларды кантип желдетүү керек жана башка ушул сыяктуу ата энелер менен айланада баардык адамдардын ден соолугуна кантип кам көрүү керек, ошолор сыяктуу тууралуу тарбиялык иштерди ар бир мугалим жүргүзүүгө милдеттүү. Ар бир сабактан кийин окуучулар бөлмөдө болбогон учурда класстык жайларды өтмө желдетүү камсыздайт. Аялуу топтордун окуучулардын окуудагы боштуктарын аныктоо жана аларга педагогикалык жеке колдоо көрсөтүү жүргүзүлөт. Окуу программаларын өздөштүрүүдө жетишпей жаткан окуучулар аныкталган болсо, алар үчүн атайын план иштеп чыгуу жана бекитүү жүргүзүлөт. Окуучулар үчүн класстык сааттарды жана гигиеналык сактоо боюнча ден соолук мүнөттөрүн өткөрүү сунушталат. Техникалык персоналдарга ушул уюмда дезинфекциялоочу каражаттардын сакталышы, аны менен нымдуу тазалоо боюнча ар бир колдонулушу боюнча атайын инструктаждар өтүлөт. Тамак аш блогунун кызматкерлерине ошол тамак аш жайларына, столдоруна, тиешелүү идиш аяктарына дезинфекциялоочу каражаттарды колдонуу менен тазалоону ишке ашыруу сунушталат. Температуралык режимди сактоо, ушул тамак аш блогунун персоналынын ишин жеке коргоонун каражаттарын колдонуу менен уюштуруу, бир жолу колдонулуучу индивидуалдуу идиштерди камсыздоо маселесине, ошондой эле дозаторлордун тазаланышына көңүл буруу менен ичүүчү режимди уюштуруу боюнча көзөмөлдү күчөтүү жүктөлөт. Мектептеги тамактанууну уюштуруу боюнча баардык белгиленген эрежелерди сактоо зарыл. Медициналык кызматкерлерге кирүү фильтринен баштап, ошол журнал ачылган журналга медициналык кызматкерлер балдардын температураларын каттоо, алардын ата энеси менен байланыш көзөмөлдөрдү түзүү, үй бүлөдө оорулардын бардыгы же жоктугу боюнча маалымат алуу, ошондой эле балдардын мектепке келбей калуусуна, билим берүү уюмдарына келбей калуусуна көзөмөл жүргүзүү, эмне үчүн келбей калгандыгы боюнча себептерин аныктоо, ошондой эле баардык ушул билим берүү уюмдарында дезинфекциялоочу каражаттардын пайдаланылышы, алардын сакталышы боюнча мониторинг жүргүзүү, ичүүчү сууларды көзөмөлдөө. Ошол жалпы эгерде ушул билим берүү уюмдарында оору байкалып калган болсо, же жаран ооруган болсо, дароо ошол обочолонтуу же болбосо башка бөлмөгө өзүнчө изоляцияга алуу, обочолонтуу уюштуруу ушул медициналык кызматкерлердин милдети. Ата энелерге, ал эми аларды алмаштыруучу адамдарга жогорку шарттардын баарын үй шартында аткаруу сунушталат. Ошондой эле үй шартында сергек жашоо режимин сактоо, анын ичинде толук кандуу уйку, белокторго, витаминдерге, минералдык заттарга бай азык-түлүктөрдү колдонуу, физикалык балдардын активдүүлүгүн жогорулатуу, зарылчылдыгы жок учурда көп адам чогулган жерлерге баруудан баш тартуу, мектепке барууда бири-биринен 1 метрден кем эмес аралыкты сактоо, балдардын мүмкүнчүлүгүнө жараша медициналык бет каптар менен, антисептик, ичүүчү суу, индивидуалдык идиштер менен камсыздоо сунушталат. Ал эми окуучуларга достору менен, классташтары менен баарлашууда 1 метрден кем эмес аралыкты сактоо, ошондой эле колду тез-тез жууп туруу сунушталат.
жогорку саламаттык сактоо жана билим берүү министрлиги тарабынан иштелип чыккан инструкциялардын ар бири эки министрликтин тең сайтында, официалдуу сайтында жайгаштырылган. Ошол жактан маалыматтарды алсаңыздар болот. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Эфирде ЛТР, КТРК, Алото 24, Пирамида, 5 канал, ЛФМ радиосу, 1 радио ЛТРдин YouTube каналында жана Facebook баракчасынан көрө аласыздар. Напоминаем, что прямой эфир вы можете посмотреть на каналах ЛТР, КТРК, Алото 24, Пирамида, 5 канал, на радиостанции ЛФМ, 1 радио, на YouTube канале и на странице Facebook МТРК ЛТР. Благодарим за внимание, берегите себя и своих близких.